Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануунун 3-сабагы. Баарыңарга бүгүнкү сабакка жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүнкү өтүлөт турган жаңы тема өсүмдүктүн ткандары деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер ткан жөнүндө түшүнүк аласыңар. Гистология илими, туруксуз пайда кылуучу ткандар, туруктуу адистелген ткандар, алардын өзгөчөлүктөрү, өткөрүүчү ткан боюнча тажрыйба жүргүзүлгөн, аны менен таанышып чыгасыңар жана жыйынтыктоо. Ткан бул келип чыгышы бирдей, окшош түзүлүштөгү белгилүү бир кызматты аткарууга адистелген клеткалардын жыйындысы ткандар деп аталат. Ткан түшүнүгүн 1682-жылы англиялык ботаник жана дарыгер, микроскопист, өсүмдүктөрдүн анатомиясынын негиздөөчүсү Немия Грю илимге ткан түшүнүгүн киргизип, өсүмдүктөрдүн анатомиясы аттуу эмгегинде өсүмдүк ткандарын сүрөттөгөн. Грю ткан концепциясы өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн текстилдик кездемеден токуу сыяктуу өйдө ылдый чуркап жүргөн жука жипчелердин бири-бири менен биригип, ичке илмек сымал түйүнүн пайда кылуусу катары элестеткенин билдирген. Бул жипчелер өсүмдүктөрдүн баштыкчаларын, жипчелерин, тамырларын бириктирет. Грю мындай идеяга өсүмдүктөрдү кесип жатканда байкаган кичинекей салбыраган жипчелер алып келген. Ткандар жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдө гана болот, алар суудан кургактыкка чыккандан кийин пайда болгон. Гистология биологиянын жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн органикалык ткандарын микроскопиялык аспектилери болгон мүнөздөмөлөрү, курамы, түзүлүшү, функциясы боюнча изилдейт. Ушул себептен анын негизги куралы микроскоп болуп саналат. Гистология сөзү грек тилинен гистос ткан, кездеме, устун деген маанини билдирип, демек гистология тирүү жандыктардын организмдерин түзгөн минималдуу структураларды, ткандарды изилдейт. Гистологиянын эң негизги эки багыты бар: өсүмдүктөр жана жаныбарлар ткандары. Өсүмдүктөрдүн гистологиясы эки фундаменталдык ткандарды изилдөөнү камтыйт. Биринчиси меристемалык ткандар же өсүү ткандары. Ага биринчилик жана экинчилик ткандар кирет жана туруктуу адистешкен ткандар. Булар өзүнө жалпы 5 тканды өзүнө камтып турат. Көбүнчө гистологиялык изилдөөлөр жаныбарларга, анын ичинде адамдарга жүргүзүлүп турат. Келип чыгышы, түзүлүшү, аткарган кызматы боюнча өсүмдүктөрдүн 6 система ткандары бар. Алар туруксуз жана туруктуу болуп экиге бөлүнөт. Туруксуз ткандарга түзүүчү же пайда кылуучу меристема ткандары кирет. Бул ткандардын клеткасы жука кабык менен капталган, тирүү, дайыма бөлүнүүгө жөндөмдүү болгон клеткалардан турат. Түзүүчү ткандар өсүмдүктөрдүн калган 5 система ткандарына башталма берет. Ошондуктан бул тканды бөлүнүүчү же меристема ткандары деп да атап коюшат. Ал эми ткандардын 5 системасы туруктуу адистелген ткандар деп аталат. Туруктуу адистелген ткандар жабуучу, механикалык, өткөрүүчү, негизги же белендөөчү жана бөлүп чыгаруучу ткандар. Түзүүчү, пайда кылуучу меристема ткандары грек тилинен меристес, бөлүнгүч деген сөзүнөн келип чыккан. Түзүүчү ткандардын клеткалары тынымсыз бөлүнүүгө жөндөмдүү болушат. Бул ткандын биологиялык мааниси клеткаларынын бөлүнүп, жаңы клеткаларды пайда кылып, өсүмдүктөрдүн өсүшүн камсыз кылышында. Меристеманын клеткалары паренхималык формада жука чел кабык менен капталган, ядросу жакшы өрчүгөн тирүү клеткалардан турат. Түзүүчү, пайда кылуучу ткандар келип чыгышы боюнча биринчилик жана экинчилик меристемалар болуп бөлүнөт. Биринчилик меристема промеристема деп аталат. Сабактын жана тамырдын өсүү чокусу промеристемадан турат. Биринчилик меристемага чокуу же уч меристемасы, каптал меристемасына прокамбий, перицикл, интеркаляр меристемалары кирет. Чокуу уч меристемасы апикалдык меристема тамырдын жана сабактын учтарында жайланышат.
Формасы конус сыяктуу болгондуктан бул меристеманы өсүү конусу деп да атап коюшат. Өсүү конусунун учу промеристемадан турат да өсүү чекити деп аталат. Бул өсүмдүктөрдүн органдарын узунунан өсүүсүн камсыз кылып турат. Өсүү конусунан бир аз төмөнүрөөк жалбырак бүчүрчөсү жайланышкан. Өсүү конусунун учунан сабак, ал эми калган каптал жагынан жалбырактар өсүп чыгат. Сабактын чокуу меристемасында 3 түрдүү ткандар бар. Алар сабактын биринчилик анатомиялык түзүлүшүн камсыз кылып турат. Бул ткандар прокамбий, протодерма, негизги меристема деп аталат. Кийинчерээк прокамбийден өткөрүүчү системалар, протодермадан жабуучу ткандар, негизги меристемадан негизги паренхима, биринчилик кабык пайда болот. Ушундай эле типтеги түзүлүштү тамырдын учунан да көрүүгө болот. Тамырдын уч меристемасы тамыр калпакчасы менен капталган. Сабактагыдай эле тамырда да протодермадан жабуучу ткан, прокамбийден өткөрүүчү системалар, негизги меристемадан биринчилик кабыктын ткандары пайда болот. Туруктуу ткандар өзүнө 5 тканды камтып турат. Биринчи жабуучу ткан. Жабуучу ткандар өсүмдүктөрдүн мүчөлөрүнүн сыртынан каптап турат да, аларды ашыкча буулануудан, кээ бир механикалык оорунуудан, микроорганизмдерден жана башка жагымсыз сырткы таасирлерден сактап турат. Жабуучу ткандар биринчилик эпидерма, экинчилик перидерма, үчүнчүлүк катуу кабык деп бөлүнөт. Биринчилик жабуучу тканга эпидерма кирет. Эпи үстүндө, дерма тери деп которулат грек тилинен. Клеткасы бир катмардан турган, цитоплазмасы жакшы өрчүгөн, вакуолуу, ядросу бар, тирүү паренхималык клеткалар. Эпидерманын клеткасынын түзүлүшүндөгү өзгөчөлүгү анын клетка кабынын ийри буйру түзүлүштө болушу. Бул эпидермага бышыктык касиетин берет. Эпидерманын дагы бир өзгөчөлүгү анда үттөрдүн болушу. Үт аркылуу газ алмашуу жана транспирация процесстери жүрөт. Үт аппараты чанакка окшош жарым ай формасында 2 клеткадан турат. Бул клеткалар үттүн бүтөөчү клеткалары деп аталат. Алардын ортосунда үт жылчыгы бар. Үттөр жалбырактын, сабактын, гүлдүн, мөмөнүн эпидермисинде кездешет. Эпидерма негизинен жалбырактарды, жаш сабактарды, тамырды жана генеративдик органдарды каптап, өсүмдүктөрдү сырткы айлана чөйрөнүн жагымсыз таасиринен сактап турат. Эпидерманын чач сыяктуу түктөрүн трихомалар дешет. Алар формасы боюнча түрдүү болот. Мисалы, жийненин трихомалары жылдыз сыяктуу көп клеткалуу өсүндү түрүндө кездешсе, аюу кулактыкы бутак түрүндө болот. Экинчилик жабуучу ткан перидерма. Чөп өсүмдүктөрдүн органдарынын жалбырагын жана сабагын сыртынан каптаган биринчилик жабуучу ткан эпидермис өсүмдүктөрдүн тиричилигинин аягына чейин сакталат. Ал эми жыгач өсүмдүктөрүнүн биринчилик жабуучу тканынын эпидермис клеткалары чексиз чоюла албагандыктан, бул өсүмдүктөрдүн биринчилик жабуучу тканы эпидермис экинчилик жабуучу ткан болгон перидерма менен алмашат. Экинчилик жабуучу ткандар да эпидермистердей эле коргоо кызматын аткарып, өсүмдүктөрдү ашыкча буулануудан, түрдүү механикалык таасирлерден сактап турат. Экинчилик жабуучу ткан перидерманын пайда болушу пробкалуу камбийдин же феллогендин аракетине байланыштуу. Пробкалуу камбийи келип чыгышы боюнча экинчилик түзүүчү меристема тканга кирет. Пробкалуу камбий феллогендин клеткалары бири-бирине жарыш тангенталдуу бөлүнүшүп, ич жагына тирүү пробка феллодерманы, сырт жагына өлүү пробка феллеманы таштайт. Ошентип 3 ткандын жыйындысы феллоген, феллодерма, феллема. Булар экинчилик жабуучу ткан перидерманы түзөт. Перидермада өсүмдүктөрдүн сырткы чөйрө менен байланышын чечевичка деп аталган үттөрү аткарып турат. Механикалык ткандар. Механикалык ткандар өсүмдүктөргө каттуулукту, бекемдикти берип турат. Алардын 3 түрү: каленхима, склеренхима, склероидтер деген түрү бар. Каленхима бул тирүү паренхималык клеткалардан турат. Клетка кабы целлюлоза менен сиңирилген. Каленхима жабуучу ткандардын астында жайгашкан. Өсүмдүктөргө бекемдикти берүү функциясы анчалык эмес.
Бул ткандын өзгөчөлүгү клеткасында хлоропласттар бар, ошол себептүү фотосинтез кызматын аткарат да чөп өсүмдүктөрүнүн сабактарына, жаш дарак өсүмдүктөрүнүн бутактарына жашыл түстү берип турат. Каленхима келип чыгышы боюнча биринчилик ткан негизинен жаш, жаңы өсүп келе жаткан эки үлүштүү өсүмдүктөрдүн клеткаларында кездешет, бир үлүштүүлөрдө чанда эле кездешет. Каленхиманы чөп өсүмдүктөрүндө жаш дарак өсүмдүктөрдүн сабагынан, жалбырак сапчасынан көрүүгө болот. Клетка кабынын калыңдашына байланыштуу каленхима бурчтуу, жалпак, көпшөк болуп үч түргө бөлүнөт. Клетка кабында бурчтуу, калыңдоо көбүрөөк кездешет. Өсүмдүктөрдүн клетка кабынын бурчтары өтө калыңдап, бурчтуу каленхима пайда болот. Мындай калыңдоо картофелдин, ашкабактын, георгиндин, кызылчанын сабагында, жалбырак сапчасында жана жалбырак пластинкасында кездешет. Механикалык ткандарга кирген склеренхима жана склероиддердин клеткалары жетилгенде, бул ткандардын клеткалары өлүп калат. Склеренхима клеткалары прозенхималык узун була түрүндө болот. Клетка кабы өтө калыңдаган жыгачтан турат. Склеренхима негизинен уруктуу өсүмдүктөрдүн вегетативдик мүчөлөрүнүн экинчилик түзүлүшүнө мүнөздүү. Сууда өсүүчү өсүмдүктөрдө склеренхима кездешпейт. Склеренхима эки түргө бөлүнөт: кабык була талдары жана жыгач була талдары. Кабык була талдары клетка кабы жыгачтанбайт. Клетка кабыгы целлюлозадан турат, ошондуктан бышык келет да кездеме өнөр жайында колдонулат. Алардан кездеме таар аркан жасалат. Жыгач склеренхимасы клетка кабынын жыгачтануусу менен айырмаланат. Жыгач склеренхимасында азык заттар топтолот, ошондой эле сууну өткөрүү кызматын аткарат. Склероиддер клеткалары жансыз паренхима түрүндө, тоголок сүйрүү бутак формасында, таштай клеткалар мөмөдө, жалбыракта, тамырда кездешет. Өткөрүүчү ткан өсүмдүктүн денесиндеги азык заттардын ташылышын камсыздайт. Бул процесс сабак жана тамырдын өткөрүүчү ткандары ксилема жана флоема түтүктөрү аркылуу жүрөт. Ксилемада өлүү клеткалардан турган өткөрүүчү түтүктөр жана трахеиддер болуп, алар аркылуу суу жана анда эрген минералдык туздар төмөндөн жогору карай тамырдан өсүмдүктүн бардык денесине ташылат. Ал эми флоемада тирүү клеткалардан турган элек сымал түтүктөр болуп, алар аркылуу жалбырактарда фотосинтез процессинде пайда болгон органикалык заттар жогорудон төмөн карай өсүмдүктүн башка органдарына жеткизилет. Элек сымал түтүк клеткалар ядрого ээ эмес, алардын жанында кошумча клеткалар бар. Өткөрүүчү ткандарга жүргүзүлгөн тажрыйба: эгерде ак гүлдөрдү тамак аш боегуч эритмелери бар идиштерге салышса, анда боектор кошулган суу сабактын өткөрүүчү ткандарын бойлоп көтөрүлүп, гүлдөрдү боектун түсүнө бойойт. Жазында канттын запасы топтолгон кайыңдын ширеси тамырдан өткөрүүчү ткан аркылуу өйдө карай агып баштайт. Муну кайыңдын түбүнө тешип, ага түтүк салып, кайыңдын ширесин алгандар колдонушат. Негизги же белендөөчү ткан башка ткандардын ортосундагы мейкиндикти толтурат. Өсүмдүктүн сабагынын кесилишинде негизги ткандын бүтүн жана өткөргүч ткандардын ортосундагы мейкиндикти толтурганын көрүүгө болот. Негизинен аткарган функциясына жараша бир нече түрү болот. Мисалы, ассимиляциялоочу ткан хлоренхима өсүмдүктүн жашыл жалбырактарында жана сабагында жайгашып, фотосинтезди ишке ашырат. Бул белендөөчү ткан органикалык заттарды, сууну жана абаны запастоочу ткан. Белендөөчү ткан клеткалары паренхима клеткаларынан туруп, аларда углевод, белок жана башка заттар топтолот. Бул ткан дарактардын денесинде тамыр сабак, тамыр жемиш, түймөктөрдө, уруктарда жакшы өрчүгөн. Чөлдөрдө өсүүчү кээ бир өсүмдүктөрдүн сабагы менен жалбырагында, кактустардын денесинде суу топтоочу паренхима клеткалары да бар. Бөлүп чыгаруучу ткан зат алмашуу процессинде белгилүү заттар керексиз болуп, клеткаларда жыйналат да кайра иштетилбей сыртка чыгарылат. Секреция бездери аркылуу бөлүп чыгаруучу жайларга жалбырактын учуна, тамырдын учтарына нектарлар, гидатоттор,
чайырлар жана башка түрүндө чыгарылат. Бул заттар клетканы микроорганизмдерден жана ар түрдүү таасирлерден коргойт. Өсүмдүк ткандары боюнча кенен маалымат алдыңар деген ойдомун. Демек, ткан түшүнүгүн илимге биринчи жолу Крю киргизиптир. Түзүлүшү, жашоо процесстери окшош болгон, окшош функцияларды аткарган, теги жалпы болгон клеткалардын жана клетка аралык заттардын тобу ткан деп аталат экен. Келип чыгышы, аткарган кызматы боюнча 6 система ткандар бар. Алар туруксуз, туруктуу болуп экиге бөлүнөт экен. Туруксуз ткандарга пайда кылуучу же меристема ткандары кирсе, ал эми туруктуу ткандарга 5 тканды камтып турат экен. Жабуучу ткан, механикалык, өткөрүүчү, негизги жана бөлүп чыгаруучу. Тема боюнча 12 тесттик суроо камтылды. Суроо жооптору менен жакшылап карап көрүп чыккыла. Ушуну менен биздин сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактан учурашканча сак саламатта тургула.